суу аша берип мына сайларга суу кетет эди. Ушул жерлерди проон эсебеден бүтүрүп алдык. Мен 2017-жылдан бeri ушул Кожокайыр суудан пайдалануучу ассоциацияда эмгектенем. Биз ушул жерде көрүп турган каналыңыз биз бул Баткен областынын Кадамжай районунун Айрыбаз айыл өкмөтүнүн территориясында турабыз. Кожокайыр суудан пайдалануу ассоциациясынын территориясынын Эримбош каналында турабыз. Бул жерден 85-90 гектарга чейин жерге суу менен камсыз кылабыз. Үтөп полностью обеспечить ете албайбыз калганда, бирок аракет кылып атабыз график менен беришке. Бизде эң көйгөйлүү маселе ушул канал. Суудун жетишиши ham кыйын, суудун алып барышы ham кыйын. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Канал уклондо эмес да, минуска иштейт. Жогоруда турат. Секиндик менен барат бул жерде суу. Мындай уклон болсо тез эле барып келет. Бул почти бир күндө суу жетип барат. Эртең менен бассаң кечкурунга суу жетет. Анан ол жерден графиктин мурап бөлүп берип обукугача 2 күн өтүп кетип атат. Азыр шу күндө 17-жылдан бери шу күнгө чейин mana shu Кожокайыр суудан пайдалануучу ассоциациясында директор болуп кызмат кылып атам. Мен келгенден баштап проон менен иштештик. Азыр күндө АБР компаниясы менен иштешип атабыз. 3 жыл проон менен иштештим. Мана шу проон менен иштешкен убакта бизге андай Турхоз деген каналдарыбыз бар. Бул каналыбыз R15 канал деп аталат. Узундугу почти 12 километр, башыдан этегине чейин. Өзүңүздөр көрүп аткандай бул зигзаг немесинде кеткен каналдар. Проон менен иштешкенде проондон ушул жерлерди курдурдук. Мына өзүңүздөр көрүп аткандай нар жактагы эскиси бул жака жаңы курулган. Проондон 470 метр ушул каналга 470 метрди курдурдук. Проондон 1 миллион 370 миң кетти и өкмөттөн 400 миңче жардам беришти. Шу менен машык керектүү опасный болгон жерлерди бүтүрүп алдык. Проон бизге 19-жылдан кирген, 19-жылдан келген, мисалы, любой проект сразу эле келип, мынаны алып, мына жерге куруп берейин дебейт экен. Биринчи келген проект изучать этет экен. 1 жыл, 2 жыл изучать этет экен, окуйт экен, көрөт экен, кайсы жер көйгөйлүү, кайсы жерге суу нерсе курсак болобу деген маселелер менен келишет экен да. Ушул окуп жүрүп, көрүп жүрүп, ошол проекттеги балдар менен ушул жерди сунуш кылдык. 470 метрде. Булар 2022-жылы баштады. Тендерге койду. Тендерден өзүнүн эле Кадамжайлык биракебиз утtu дагы. Шуну тендердин эсебинен тендерчиктер 2 айдын ичинде куруп бүткөндө бул эле жер эмес. Мында 3-4 жер бар. Анан сливтер бар. Ошол жер 2 айдын ичинде бүткөн. Өзүнүн балдар, өзүнүн айылдын эле балдары иштешти, бирок ошол проектировщиктин эсебинен иштешти. Мен иштеп аткандан бери ушул 6 жылдын ичинде ашы проон менен иштештик. Биринчи 3 жылдыкта окутту, үйрөттү, ушундай нерселерди кылып берип кетти. Проон мемесиге дагы рахмат. Жетекчилерге, ошо компанияга дагы биз менен ашы элдин көйгөйүнү неме кылып болбосо бул жерде суу өтүшү абдан кыйын эди. Ал жерден суу ашып жетиш үчүн башыдан сууду байлайбыз, акыргача суу жетпейт. Ар жерден утечка болот. Утечкаларды жаап берип атты азыр. Азыр бул жерде дагы аз гана иштөө беребиз. Кудай кааласа, ана акырда өкмөт тарабынан 590 участка берилген. Ошол жерге суу өткүзүшүбүз керек. Планыбыз ошондой. Бир сай бар, ошол жерден трубаларды коюп өтүшүбүз керек. Ол ham кудай кааласа проектке кирген. Суу болмайынча эгин кылыш да кыйын да. Основном суу экен. Суу болсо жер
алгандан көчөт экен, основном суу экен. Эndi суу бизде туура действительно март, апрель, май, июнга чейин кыйын болот. Графикте турабыз. Анан июндун 14-5-ден суу көбөйүп кетет. Азгана жеңилдик болот. Ого чейин график менен суу ичебиз. 4 күн жогору жака беребиз, Кожо Кайыр каналыга. 6 күн астыңгы каналга беребиз, Көктала каналыга. 3 күн Көктала, 3 күн Марказ кылып график менен ичебиз. Ошондо 1 гектарга 1 сааттан суу беребиз. Эndi ол 1 гектар жерге 1 саат деген суу вынужденный, но эптеп келип атабыз да. Азыр мына Кудай кааласа жаңы проекттер кирип атат. Азыр 4 жерге бассейн курулат деп атат. Бассейн курулуп калса, анда Исмат Какырдын проекти өттү деп атат. Исмат Какыр курулуп калса, Алла Таала эле сууду берип турса, дарыядан ала алабыз. Азыр şu күндө мисалы дарыяга суу келген чакта каналыбыз кичине. Емкусубуз 9 куба. 9 кубаны алабыз, 9 куба 3 спага, 3 өкмөткө бөлүп келгенде жер неме кылганда. Анан тем более мындай каналдарыбыздын немесиге, начальныйга байланыштуу до конца суу жетпей калат. Анан фермерлер, дыйкандар да суудан кыйналып аткан учурлар. Азыр биз айткан ушул ишке ашып кетсе, Кудай кааласа, суудун келиши нарактан Алла Таала эле беришин умутуп койсо, суу Кудай кааласа кеңиреле болот. Самый главный мына каналдар оңдолуш керек, бассейндер курулуш керек. Мына 4 бассейн деп атат. 4 жерге курулат. Мына шу каналдардын мындай 4 точкага ошолорду куруп алсак, толтуруп алсак, машинда күздөн баарыга чейин суу келип турганда. Эрте жазда шу 1-2 айга бизде обеспечить этелер сууду. График менен бергенибизде сууду бизде обеспечить берилет. Men Ayrbaz айылынын тургунумун. Ушул жерде үлүшүм дагы бар, огородум дагы бар. Эр бир каналда азыр курулуштар кетип атат, жакшы. Мурунга караганда азыр не дейт, суу келиши тезирээк болуп калды. Жакшы, суу келип атат. Кудайга шүгүр дейбиз. Эме дегенде эгин-тегин багырагыбыз бар бизде. Piyaz egemiz, başka egemiz. Elдің көйгөйү проблемасы суу эле. Суу эле вакытында жетип кеп турса, жакшы болот. Эгин-тегибиз, элдин пайдасы. жарым гектар капельный кылдырдык. Бул да природный себептен болду. Bir adamdan 150 mingге чейин пул кетти. Азыр өзүңүздөр көргөндөй, ода емкусту курушат, көчөт эгишет, ограждениясын кылышат. Природный себептен 1 гектарга 105 миңден жерге карап туруп, узундук ширинасына карап туруп 105 миңден жогору аз кетти. Средний 105 миңден акча кетип атты. Природный себептен калганы ар бир адам ким капельный кылдырамса, ошол себептен кетет. В основном ограждениясы, көчөтү и водоемкости болду. Акыркы 1-2 жылдын ичинде мындай ирригациялык тармакка мындай көңүл бурулбайт эди. Мына быйылкы жылдары жакшы көңүл бурулуп атат ирригациялык системага. Мына АБРдан мына 30 миллион ажыратып атат АБРден ичи каналдарыбызга. Кудай кааласа мына декабрь 3 жыл болду, немеде башталат. Декабрда башталат дешти, ал проекттин балдары. 3 каналды киргизген, 15 лотокту, машрап и маяк деген 3 канал. Себептен олар мына жерде 15 лотогуздун турбаларын алмаштырабыз. Наргы маяк дегенибизде земляный арыгыда патер көп. Ана баа хай машрап деген арыгызды километри алыстагы акырына суу жакшы жетпейт. Ушер көп. Анан багы ол монолитный болгондо эски мурунку жерге алзыраак сайыз маалда жерге расчет болгондо азыр барган сайын жерлер көбөйгөн сайын ол каналыбыз немеге туруштук бербей жатат, бере турган суубузга. Суудун мисалы 300 литр берсек болду, суу жолго чыгып кетет.
neme yoмкус объемга туура келбей калган да. Ошон үчүн ал жердерди чоңойтуп коебуз. Кудай кааласа насип болсо мына кийинки жылдардан дагы 24-жылдардан дагы жакшы кабарлар болуп атат, проекттер келип атат. Дагы иштешебиз Кудай кааласа насип болсо. Азыр ирригациялык системага жогору жактан правительстводон жакшы көңүл буруп, жакшы акчалар ажыратылып атат. Onun için çoğun rahmet. Su aşağı verip saylarga su ketedi. Uşul жерлерди пробный эсебден бүтүрүп алдык.